Саламатсыңарбы? Мен фамилиям Душаналиев, жакшылыкмын. Бүгүнкү темада бизде өзүңүздөр көргөндөй өсүмдүк коргоо боюнча маалымат болот. Өзүңүздөр билгендей эле азыркы мезгилде өсүмдүктөрдү коргоодо өзүнчө көйгөйлүү чоң маселелер бар. Мына биздин шаардын эле маселесин алып кетчү болсок, азыр болсо көрүп өзүңүздөр билесиздер, шаар маселесинде эмен бактары жылдан жылга эле жалбырактары жашылдануу эмес, жалбырактар жана куроого учурап жатат да. Булар болсо өзүнүн болсо жана куроосу ар түрдүү зыяндуу курт курмускалардан келип чыгып атат да. Ошондуктан өсүмдүк коргоодо көйгөйлүү көп маселелер берде туруп жатат да. Себеби болсо бизде мына карантиндик объектилер да бар. Кошуна мамлекеттер менен азыр биз Евразес деп таможенный союзга киргендиктен ар түрдүү товар бизге киргендин аркасынан азыркы жаңы карантиндик объектилерге бизде организмдер келип жатат азыркы мезгилде. Мынакей жакын аранын ичинде эле томатоз кирип кетти. Бизге бул томатный моль деп коюшат. Ошол көпөлүк 12 муун берет. Бул томат уруусуна кирген өсүмдүктөрдүн баардыгын жеп жатат да азыркы мезгилде. Азырда бул көп фермерлер бул маселени көйгөйлүү көтөрүп жатат. Мына өзүңүздөр шаардын тургундары болсуңуздар, шаарга келип кеткен коноктор да баардыгы буну көрүп жатат. Шаардагы эмен бактардын баардыгы ошол курт жөө менен июнь айынан баштап уже куроого учурайт да. Бунун баардыгына бир болгон бул тарычыл курт курмускалар болуп эсептелинет. Ал тарычыл курт курмускалар дагы бизге келген эмен бактарын жеп жаткандагы бул генетикалык анализди жүргүзүүнүн аркасында биз аны аныктадык түрүн. Ал түр европалык түрү болуп чыгып атат да. Бул дагы биздин жергиликтүү курт курмускалардын кирбейт булар дагычы. Анда бир айтып кететчи нерсе болуп жатат. Булар менен коргоо иш-чараларына жүргүзүү өтө татаал. Анткени булар жашоочу курт курмускаларга кирип калат да. Ноябрь айларында өзүңүздөр билгендей калың кар жаагандан көп бактарактар, миңден ашык бактарак азыр Зеленстройдун берген маалыматы боюнча бактарактар кулады. Бул да бактарактардын ошол курт курмускаларга душар болгондуктан ошондой нерселерге дагы көтөрүмсүз болуп калат да бактарактар дагы. Ошондуктан биз коргоо иш-чараларын күчөтүүнүн негизинде көтөрүшүбүз керек бул маселени. Коргоо иш-чараларына негизинен азыр актуалдуу болгон бул биологиялык коргоо болуп жатат. Биологиялык коргоо болсо айыл чарбасына кеңири колдонуу. Анткени болсо жана Советтер Союзунун маалында бул химиялык коргоо чараларын гана колдонуп келгенбиз. Азыр болсо биз биологиялык коргоону күчөтүш керек болуп жатат да. Себеби антпесек жанагы ХАСП стандарттары деп коебуз, эл аралык пищевой безопасность деп эл аралык. Ана ошол стандарттарга туура келе турган кылып биз айыл чарбасын биологияга дагы өндүшүбүз керек экен. Коргоо чараларына мисалы бул шаарды ала кете турган болсок, шаар маселесинде биз жана инъекция деп коебуз. Бактарактарга инъекция жасоо менен 2017-жылы биз ошону пландаштырып жатабыз да. Былтыркы кичинекей тажрыйбаларыбызда ал өзүнүн эффективдүүлүгүн аябай жакшы көрсөтө алды. Бул биздин кошуна мамлекеттер ошол эмен дарактарына эле Алматы шаарында, анан Астанада, бул эле Москвада, Новосибирскте ошондой тажрыйбалар өтүлүп келген. Анан ошол тажрыйбалар аябай жакшы жыйынтыгын көрсөтө алды. Эми биз ошону болсо ошол инновациялык тажрыйбаларды берди Бишкекте колдонгонго аракет кылып жатабыз. Азыр болсо 65 000 бактаракты дарылаганга мүмкүнчүлүк болуп жатат да. Өсүмдүк коргоодо дагы бир актуалдуу маселеси бул түрүн аныктоо. Ошол түрдү аныктоодо. Биз курт курмусканын түрүн аныктап туруп, анан аларга каршы иш-чараларын жүргүзө алабыз да. Ошондуктан бул жерде сиздер көрүп турган ПЦР анализ, ушул лабораториядагы башка жабдыктарды ошого бизге жардам бере алат да. Алардын түрүн аныктоо менен биз аларга даректүү түрдө каршы иш-чараларын жүргүзүүгө бизде мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондой чоң көйгөйлүү маселе түзүлмөк да. Өсүмдүк коргоо иш-чараларында бул бир гана жанагы декоративдүү өсүмдүктөрдө жүрөт, айыл чарбасында жүрөт. Анан дагы бул жана дары чөп өсүмдүктөрдө дагы жүрүшү керек да. Анткени ошо киши, адам баласы өзүнө колдонула турган нерсенин баардыгына биология коргоо чараларын биз азыр актуалдуу кылып, ошол көйгөйлүү маселени сыртка чыгарып жатабыз да. Көйгөйлүү маселе аябай көп өсүмдүк коргоодо. Бул биринчиден мен ойлойм бул фитосанитардык кызматкерлердин
көйгөлдү айболду эмесин көтөрүшүбүз керек, деңгээлин көтөрүшүбүз керек. Себеби болсо биз таможенный союзга киргендиктен бизде кошуна мамлекеттерден товар келип кетүүсү аябай көп болуп жатат да. Ошол маселелерди көтөрсөк деп ойлойм да. Азыр болсо биздин кошуна мамлекеттерде 16дан 20га жакын объектилер бар, карантиндик объектилер. Ошол да бизге кирип кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Если андай объектилер бизге көп кире турган болчу болсо, биз кийинчерээк жалаң импортто гана отуруп калганга туура келип калат. Бул биздин айыл чарбада именно жана күнөскана өстүрүү боюнча, жанагы бакпанчыл жүргүзүү боюнча ар түрдүү курт кырмыскалар кирип кетүүнүн негизинде ошолорго каршы иш чаралары төмөндөп жатат да. Азыр болсо мына Жалал Абадта, Ошто, биздин Арсланбаб, жаңгак токойлорунда, Сары Челектин токойлорунда жана башка ошол жаңгак токойлорунда ар түрдүү курттун популяциясынын көтөрүлгөн негизинде дагы көйгөлдүү маселелер туулуп жатат да. Ал болсо түшүндүрүктү начарлатат. Бул жерде биз баягы табигый токой чарбасын да жоготуп алыш мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. Ошондуктан биз ушул иш негизи өсүмдүк коргоо бул жаңы адистик болгондуктан биз бул иш чараларга студенттерди дагы ошого студенттердик иш чараларды дагы ошого биз чакырып өшөнтүп турабыз да. Бул ооруларды, илдеттерди коргоого бөлөт элем да. Зыянкечтерди өзүнчө топ кылып, анан илдеттерди өзүнчө топ кылыпчы. Себеби болсо бизде энтомология дейт. Бул болсо илим зыянкечтерди изилдөөчү илим болуп эсептелинет. Фитопатология бул оорулардын патологиясын, өсүмдүктөрдүн ошону изилдөөчү болуп эсептелинет да. Бирок индикатор катары биринчи өсүмдүк болсо зыянкечтер менен жабыр тартат экен да. Зыянкечтерден кийин жабыр тарткандан кийин анын последствиясы жанагы эмеси бул илдетке айланып кетет да. Ошондуктан биз Бишкек шаарда дагы жанагы көп эмен бактардын, башка бактардын ооруп аткан себептерин дагы ошондон билебиз да. Бул индикатордук маселе болуп эсептелинет. Анан ошол зыяндуу курт кырмыскалар дагы биз баягы Евросоюз интеграцияга кирген себептен көп товар обмен болгондуктан бизде азыркы мезгилде Кыргызстанга ар түрдүү товар импорт болуп киргендиктен көптөгөн курт кырмыскалардын саны көбөйүп жатат. Бул башка сырттан келген курт кырмысканын саны эмне себептен көбөйүш керек? Анткени башка организм келгендиктен бизде ал курт кырмыскалардын душманы жок болуп калат экен. Ошондуктан алар көбөйгө сонун чөйрө түзүлөт да. Ошондуктан биз болсо эмен бактардын, зыянкечтердин, тарычылдарын азыр көрүп жатабыз да, Бишкек шаарында залкат алып аткан өсүмдүктөрдүнчү. Ал эмен тарычылдардын бизде өрчүп кетишин, популяциясынын көбөйүп кетишинин бирден бир себеби бул душманы жок. Табигатта өзүнүн жеке душмандары жок болуп жатат да. Энтомофаг деп коебуз, ошол энтомофагдар жок болгондуктан. Анын өзүнүн табигый жашаган жери бул азыркы Венгрия, Чехия, Молдова болуп эсептелинет. Бирок ал жерде өзүнүн табигый душмандары бар болгондуктан ал жерде тийиштүү деңгээлде гана популяциясы өрчүп жатат да. А бизде бактарактардын залакат алып келүүсү 99%га чейин жетип калып атат. Кээ бир мезгилде. Ошондо белгилеп кетким келип жатат да. Дарылоо жолдору жана илимий изилдөө кишилер ар түрдүү ыкмаларды колдонулат да. Бирок мен бул нерсеге чакырат элем да. Бизге илимий изилдөө институттары керек депчи, эмне өсүмдүк коргоо боюнча депчи, өзүнчө бир багыт ачылыш керек деп. Себеби болсо бизде фитосанитария азыр жакшы иштеп жатат. Азыр жаңы түзүлдү, бул Айыл чарба министрлигинин астында. Бирок ошо фитосанитардын кызматкерлерин тийиштүү деңгээлде алып кетүүсүнө бул илим керек деп айтат элем да. Себеби болсо көп зыяндуу курт кырмыскалар, жана сиз айтып кеткен дарылаш керек деп атпайсызбы? Ошол дарылаганча профилактика жолдору менен жоготсок болот да. Мисалы үчүн эң жөнөкөй мисал айткым келет да. Быйыл 2016-жылы жаз мезгилинде бизде жаандуу болгондуктан жанагы помидор, открытый грунт деп коет, помидор, бадран өстүргөн дыйкандардын көбү жабыр тартты. То есть алар жабыр тарткандан кийин бизде болсо помидор менен бадрандын баасы өсүп кетти. Өсүп кеткен мезгилде Кытай, Казакстан менен Россиядан көптөгөн санда помидор менен бадран келе баштады бизге. Алар менен чогуу бизде жаңы организм пайда болуп калды. Бул томатос деп коюп атабыз, помидордун күбөсү. Алар болсо бир жылда 12 муун берип жатат. Ошондо дыйкан байкуш ал киши сиз айткандай дарылагыш үчүн ал бир жылда 12 жолу дарылаганга туура келип калып атат да. Анын помидору бул алтын помидор болуп калып атат. То есть берде күнөскананын ассоциациялары менен да мен азыр тыгыз деңгээлде иштеп жатам, алар менен дагы байланыштамын. Анан алар айтып жатат. Биз дарылагандан кийин, жана кымбат баалуу дарылар менен алып келип дарылап жатабыз дейт. Дарылагандан кийин кандай бир мөөнөт өткөндөн кийин кайра эле пайда болуп калып атат дейт да. Анан бул мындай ой туулат да фермерлердечи, баягы дыйкандарда. Баягы дарынын эффективи жок депчи.
дарынын баары эле эффективдүү, бирок ал жерде мууну көп болуп атат. Биз ошону эске албай атабыз. Бу жерде экологиялык факторлор дагы ушундай эске алышыбыз керек. Бул илимий иштер. Бул жеке дыйкан барып алып туруп деги өзүнүн кичинекей талаасында андай илимий иштерди жүргүзө албайт. Ошондуктан мен өкмөттүн деңгээлинде биздин азыр болсо баягы жакшы жакшы тажрыйбабыз бар. Департамент химизациянын астында бул саранчаларга каршы иш-чараларды жүргүзүп жатат. Өкмөттөн канча деген акча бөлүнүп бошогон. Бул нерсе иш-чарага дагы мен ойлойм ошондой комплекстүү түрдө мамлекет тараптан, департамент химизация тарабынан ошондой иш-чаралар жүргүзүлүш керек го депчи. Именно ушул түргө боюнча. Анан түрдү аныктоо боюнча дагы биз дагы эмеге көңүл бурушубуз керек. Баягы илимий көз караштарга көңүл бурушубуз керек. Баягы илим менен жеке чарбачылыкты бири болушуна мен колдойт элем да. Анан дагы бир нерсе, дарылайбыз деп дагы аша чаап жүрген дагы таасирлер көп болуп жатат да. Биз азыр болсо биздин товар өзүңүздөр билесиздер, сырт жакка чыга албай жатат. Бизде лаборатория жоопко жана аккредитациядан өтпөй жатат, башка деген сөздөр болуп жатпайбы? Ошонун бирине бири дагы бул биздин товар ошол европалык базарга же болбосо ошол жакын турган Кытайдын базарына тийиштүү деңгээлде тура турган болуш керек да. Себеби болсо жана хас стандарттары деп атабыз азыр, пищевой безопасность депчи. Ошол стандарттарына туура келе турган биологиялык айыл чарба жөнүндө да көп сөз болуп жатат. Биз химиялык препараттар менен аша чаап кеткен мезгилде ал жерде ар түрдүү антибиотиктер пайда болуп калат. Жана башка ошол сырттан келген приместер пайда болуп калат да, ошо айыл чарба продукциясында. Анан биз баягы экологиялык таза продукция жөнүндө сөз кылыш мүмкүн эмес. Өзүңүздөр билесиздер, бизге эле могул акыркы эле бир 6 айдын ичинде эле фитосанитариянын контролдун айтуусу боюнча Кыргызстанга эле 170ге жакын тонна товар возврат болгон. Бул баягы жашылча өсүмдүктөрдүн арасында болчу да. Бул ошол именно бизде жанагы нематоданын пайда болгону, күбө көпөлөктөрдүн пайда болгону жана башка ошолордун фиксировать этип калышкан да. То есть алар тараптан дагы мен туура го деп эсептейм да. Себеби болсо биздин талааларда жана немелер талааларда, күнөсканалар жана башка объектилерде бул организм көбөйүп жатат. Эми ошолорго туура дарылоо деңгээлин биз жана биологиялык препараттар менен дарылашыбыз керек. Анализден өткөрүү мезгилинде дагы ошо химиялык ар түрдүү пестицидтер, гербицидтер, ошолордун приместерди товарга да өтүп, ошодон да чыгып жатат да. Берде бул глобалдуу чоң маселе. Берге илимий аралашуу өтө зарыл. Дарылоонун ыкмасы негизи эки түрдө болушу керек. Бул химиялык, анан кийин биологиялык. Биринчи мен ошо биологиялыкка чакырат элем да. Себеби биологиялык бул табигаттын өзүнүн мыйзамын кайра табигатка колдонуп коюп жатабыз да. А химиялык бул жана орусча айтканда пожарный случай деп коет. Ошол мезгилде гана химиялык препараттарды колдонуп, ошол зыяндуу курт-курмуска жана зыяндуу объектилерди жоготуу депчи. Анан мындай деп да айткым келет да. Дарылап биз дарылоо менен жана курт-курмусканын өзүнүн биологиялык спецификаларына көңүл бурбай коюп атабыз да. Мисалы үчүн мага көп дыйкан фермерлер кайрылышат. Жана томатосту эле мисал алып кетчү болсокчу, 12 муун берет деп атабыз. Ар бир 15 күн сайын эле жаңы муун келип чыга берет. Өсүмдүк биттери бар мисалы үчүн. Ал деле ошол сыяктуу да. Кеч күзгө чейин өзүнүн жаңы муун улам берип турат. Бул дагы акыркы жылдары бизде Кыргызстанда көйгөйлүү маселени келип чыгып атат да. Открытый грунтта ошондон да биздин айыл чарбабыз ошондон да көп жабыр тартып жатат. Анан бул жерде биз биринчи биологиялык ыкмаларды колдонуу менен анан кийин барып туруп ошо биологиялык ыкмалар алсыз болуп бараткан мезгилде анан химиялык ыкмаларды колдонулса депчи. Биздин биофабрика иштеп жатат азыр. Алар болсо трихограмма, амблеус жана башка организмдерди ошолорду өстүрүү менен айлайт. Ошол жака кайрылса болот. Бирок өзүнүн эң жөнөкөй ыкмалары бар. Ал биологиялык организмдерди чакырууду бул энтомофактор деп коет. Ошол энтомофакт чакыра турган өсүмдүктөр бар. Ошолорду дагы өстүрүп ошентсе дагы ошол биологиялык эмелер өстүрүү келип турат да. Анан дагы бир нерсе мындай деп кетким келет. Бизде азыр болсо ар түрдүү биологиялык препараттар кирип жатат. Бул орустардын, биздин кошуна турган казакстардын ошол биологиялык препараттары кирип жатат. Аларды деле колдонсо болот. Химиялык препаратты мен мындай деп элем да, химиялык препарат өзүнүн даректүү адреси жок өлтүрөт да курт-курмускаларды. Ошондо бизде курт-курмускалардын бардыгы бизге кереги жок деген дагы бул дагы алыспын да. Себеби курт-курмускалар керек да курт-курмускалар бар, анан кийин
популяциясы жогорулап кеткенде ошол өсүмдүктөрдү тамактануу менен да арлик болгон курт кумурскалар бар да. То есть бул энтомофаг деп коебуз, анан кийин чаңдашкан курт кумурскалар деп коебуз. Химиялык препаратты колдонгон мезгилде ошондо бардык түр курт кумурсканы биз өлтүрүп койбойбуз да результатында. А биологиялык препараттарда биз ошонун дайректүү түрдө ошонун популяциясын түшүн өзгөртүүгө мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бул багыт боюнча азыр мен өзүм жеке байланыштарымды айтып кетсем, бул институттун байланыштарын айта кетсем, азыр Алматыда илимий институт бар, өсүмдүк коргоо боюнча. Ошол институт менен биздин чогуу иштеп чыккан тажрыйбаларыбыз бар. Бул феромондук антрактылар менен иштеп жатабыз. Бактериус струнгенис деп коет, козу карын деп, ошол козу карындар менен иштеп жатабыз азыр. Азыр жакын арада эле Москва шаарындагы Лесик компаниясы менен бул биопрепараттар менен иштеп жаткан компания. Жакында Новосибирсктен уже 2-3 жылдан бери Сиббиофарм келип жатат бизге. Алар менен тыгыз контактта иштеп жатабыз. Мен сиздерге өсүмдүк коргоо боюнча кыскача маалымат бергенге аракет кылдым. Кийинки эфирде жолугушканча сак саламатта болуңуздар.